Жок, кыздарды тартып тура көбүнчө. Окуучулар ак баракка өзү каалаган сүрөттөрдү тартууда. Андагы боектордун түсү, өлчөмү, формасы да бир маанини түшүндүрөт. Муну психологдор аныкташат. Мындай тарбия жеткинчектердин туура калыптанышына себепчи болот. Анткени ар бир адамдын жан дүйнөсү ар башка. Анын мекенчил, патриот, ак ниет болуп тарбияланышына ата-эне, мектеп, достор таасир этет. Ал үчүн комплекстүү иш алып баруу зарыл. Үй бүлөнүн, баланын окуусунун ийгиликтүү болушу үчүн бул психологиялык абалынын жакшы болушу зарыл да. Жаш муундун туура багыт алуусу үчүн ата-энелер да билимин, дүйнө таанымын өстүрүп турушу шарт. Себеби балдар күндүн 6-7 саат убактысын мектепте өткөрүшөт. Баласынын келечеги үчүн ата-эне убакыттап тарбиячы, мугалим менен байланышта болуусу абзел. Мектеп администрацияларында болсо бир катар багыттагы тарбиялык иштер өтүп турат. Адеп ахлактык тарбия, жарандык, мекенчилдик, укуктук тарбия, ата-энелер үчүн семинар тренингдер өткөрүлүп атат. Ошо суицидтин алдын алуу, уурулуктун алдын алуу боюнча. Жаш муунду тарбиялоодо система болушу керек. Мектеп, университеттерде, ишканаларда тарбиялык иштер боюнча түшүндүрүү, ынандыруу иштери зарыл. 30 жыл ичинде миграция күч алып, ата-энелер алыска кетип, балдардын тарбиясы аксоодо. Адистердин айтымында, мамлекеттик деңгээлде жаш муундун тарбиясына багытталчу иштерди колго албаса, өлкө келечеги коркунучка кабылат. Ата-энелердин башын кошуп, мугалимдердин башын кошуп, келечектеги жаштарды тарбиялоо үчүн кандай тарбия берүү керек экендиги жөнүндө атайын программаларды иштеп чыгып, мурдагы калыбына келтириш. Ошондо улуттук патриоттук духта мурдагыдай Чолпонбайдай, Дүйшөнкул Шопоковдай, ушу Зоя Космодемьянская сыяктуу адамдар өсүп чыгат дагы, жаш муундар өсүп чыгат дагы, өзүнүн ата мекени ыйык экендигин, өзүнүн Кыргыз Республикасы ыйык экендигин, эгер мекенибиз болбосо анын баары талкаланып, улут жок болуп кете турган коркунучу бар экендигин ар бир жаш муун сезип билет да. Тарбиянын эрежелери, багыты, жоболорун айтып, маалымат катары кабыл алуу жетишсиз. Филология илимдеринин кандидаты профессор Советбек Байгазиевдин айтымында, педагогика илиминде тарбия 4 тепкичти басып өтүшү керек. Алгач айтып, андан соң ынандырып, айткан усулду түшүнүп, кабыл алуусу зарыл. Булар ишке ашып баштаганда тарбиячы, ата-эне баланын жакшы жасаган ишине дем берип турушу керек. Мына ошондо бала өзүн өзү тарбиялайт. Өзү изденет. Өзүнүн тажрыйбасы аркылуу, башкалардын тажрыйбасы аркылуу талдап отуруп, ошол адеп ахлак, ыйман эрежесинин чындыгына көз жетип, ишенип, анан ошонун натыйжасында тарбияланган болуп чыгат да. Мына патриотизм деле ушул жол менен тарбияланат. 30 жылдан бери өлкөдө жаш муундардын тарбиясы тууралуу мамлекеттик идеология өксүп келди. Ал ортодо ара жолдо калган муун өсүп чыкты. Мындан аркы келечек ээлеринин тарбиясына кам көрүү үчүн президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын чыгарды. Эми мекенин сүйгөн патриот жаштардын өсүп жетилүүсүнө тийиштүү жактар жана коомчулук бирге иш алып баруусу милдет. Анара Мамбеткадырова, Улукбек Абдиев, ЛТР Бишкек.